Мактоо салтанаттын катышуулары. Кара Суу районуна караштуу Башбулак айылында 90 орунга ылайыкташкан бала бакча ачылды. Имарат заманбап үлгүдө салынып, бардык керектүү эмеректер менен камсыз болгон. Курулушу аяктаган бала бакчанын расмий ачылышы бүгүн 29 сентябрда болуп, кызыл лентасы кесилди. Республикалык бюджеттин жардамы менен жыл ичинде ондогон бала бакчалар облустун аймагында ачылды. Бул эми өз мезгилинде ошол балдарыбызга татыктуу тарбия, туура билим берүүгө багыт алуу менен келечекте ошол балдарыбыздын, окуучуларыбыздын, студенттерибиздин коомдо өз ордун табууга көмөк көрсөтүү, багыт берүү милдети деп туура түшүнүшүбүз керек. Калк жеш жайгашкан аймакта бала бакчага муктаждык жогору болуп келген. Буга чейин Татына атындагы мектепке чейинки бир эле мекеме болсо, Котордо бала бакчасы экинчиси болду. Мында 90 бала кенже, орто жана улуу топко бөлүнүп окутулат. Алар менен 6 тарбиячы иш алып барары айтылды. Бала бакчасы ачылышында биз өтө кубанычтабыз. Ушуну баштаган демөөрчүлөргө, айыл өкмөттөрүнө бардыгына ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Кудайга шүгүр, айылыбыз көбөйүп, балдарыбыз көбөйүп атат. Ошого биз өтө кубанычтабыз. Ар дайым ар бир жерде ушундай жакшы салтанаттар көп боло беришин каалаймын. Жалпы ата-энелердин атынан. Элибиз, ата-энелер аябай кубанычта. Баарыбыз сүйүнүп атабыз. Буюрса ушул бакчадан чоң чыган, татыктуу, таланттуу уул кыздарды, келечектин ушундай бир сыймыктанган инсандарын татыктуу тарбиялап, сапаттуу билим берүүгө биз аракет кылабыз. Мен сөз берем. Котордо бала бакчасы толугу менен жергиликтүү казынадан каржыланды. Бул үчүн өкмөттөн 14 миллион сом каражат бөлүнгөн. Быйыл жалпысынан райондо 12 бала бакчаны ачуу пландалган болсо, бүгүн анын 9-су ишке берилди. Андан тышкары бүгүнкү күндө башка айыл өкмөттөрүндө дагы биз демөөрчүлөр менен иш алып барып атабыз. Эң негизинен республикалык бюджеттин эсебинен салынып жаткан бала бакчаларыбыз да бар. Жакын арада анын ачылышы дагы күтүлүүдө. Негизинен райондук мамлекеттик администрация тарабынан ушул жергиликтүү айыл өкмөт башчыларына ушул билим тармагын колдоо боюнча, билим тармагында бир топ иш чараларды алып баруу боюнча тапшырмалар берилген да. Биздин негизги максат ушул баарыбыз айтабыз, жаштар биздин келечегибиз депчи. Ушул келечек жаштарыбызга дагы ушул билим тарбия алганга дагы жергиликтүү бийлик шарт түзүп беришибиз керек да. Кара Суу районунда 39% балдар бакчасы менен камсыздалган. Учурда дагы кыска мөөнөттүү 36 балдар бакчасы 2025 жылга чейин ачылуу пландаштырылып жатат. Кара Суу районунда жалпы республика боюнча алганда 560 кыска мөөнөттүү балдар бакчасы ачуу пландаштырылып жатат. Ош облусунда мектепке чейинки курактагы 215 000 бала бар. Анын ичинен 35 000 гана бала бакчага барат. Маалыматка ылайык, республиканы 100% бала бакча менен камсыз кылуу үчүн дагы 2652 мектепке чейинки билим берүү мекеме салынуусу кажет. Учурда өлкөдө жалпысынан бала бакчалардын саны 1712-ни түзөт. Асел Сыдыкова, Илимбек Турсунбай уулу, Регион телеканалы, Ош.